Ассаламу алейкум, ардактуу, кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Учар айылында сатыла турган 8 бөлмөдөн турган жери 6 сотук болгон жер үйдү тартып көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адрес түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Учар айылында турам. Бул жакка келиш үчүн сиздер Ак Тилектин Күргө боюнан жогору тарапка чыгып, Учар айылына киресиздер дагы. Киргениңиздерде эле ушул эле жолдун сол тарабында Уна курулуш заводу жайгашкан. Андан дагы өтүп бул жакка карап келип атканыңыздарда жолдун оң тарабында Арзан аталышындагы чоң магазин бар. Андан бир аз эле өткөнүңүздөрдө сол тарапка бурулуп кетчү мына ушул көпүрөнү көрөсүздөр. Сатыла турган 8 бөлмөлүү жер үй мына ушул тарапта. Андыктан сиздер сол тарапка буруласыздар дагы. Бурулуп эле оң тарапка кайра бурулуп, каналды бойлоо ичкери жакка карап 150 метр киргениңиздерде Мичурин аталышындагы көчөнү көрөсүздөр. Ошол Мичурин көчөсүнө кире бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге маалымат беребиз. Ал эми ушул эле көчө менен түз кете турган болсоңуздар, дача жакка карап барасыздар. 122 маршрутканын конечкасы ушул жакта. Андыктан сиздер ал жакка өтпөйсүздөр дагы, мына ушул көпүрөгө бурулуп, кайра эле оң тарапка буруласыздар дагы, каналды бойлоп ичкериге 150 метр киргениңиздерде жолдун сол тарабында Мичурин аталышындагы көчөгө киресиз. Мына жүрүңүздөр, кеттик. Мына ардактуу кадырлуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн мына ушул Мичурин көчөсүнө киресиздер дагы. Бул жакка карап 150 метр кирип келгениңиздерде ушул эле жолдун оң тарабында сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып беребиз. Жакшылап назар салып туруңуздар. Бул жерде менин жанымда үйдүн ээси жанында турат. Кандайсыз эже? Жакшы багам. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Ооба, койгонмун. 4 бөлмөлүү жер үй экен, а? Жери канча сотук? 6 сот. Жери 6 сотук. 4 бөлмөдөн турган үй экен. Эмне менен тургузулган эже? Бышык кирпич. Бышык кирпич менен, а? Подвалы бар. Подвалы дагы бар плюс. Бул жакта подвалы 4 бөлмөдөн турат экен. Ал эми бул жакта экинчи кабаты дагы 4 бөлмөдөн экен. Эми жалпысынан 8 бөлмө деп айтып койсок болот экен. Бышык кирпич менен тургузулган. Ал эми үйдүн крышасын көрүп атасыздар, тирнике менен жабылган. Канчанчы жылы салынган эже бул үй? 19. 2019, а? Кеч жакында эле салыныптыр да? Жакшы. Мичурин көчөсү, ал эми сатыла турган үй болсо 34 номерде жайгашкан. Үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок забор менен тосулган, 4 тарабында тең коңшулар бар. Жери 6 сотук, а? Жүрүңүздөр эже, анда үйдүн ичине кире берели. Кандай условиялар бар эже? Эмне бар, эмне жок? Условиясы свет бар. Суу бар. Газ жок. Газ келет деген иш бар. Суу менен свет бар экен, а? Свет бар. Каналдын боюнда экен, чын эле. Каналдын бою. Жакшы. Бул жакта киргениңиздерде эле сол тарапта кран бар экен. Ачып көргөзүп коелу. Кору жакшы экен да эже. Өтө жакшы. Суу өчпөйбү? Жок, жок. Бул жак эмне болуп калат? Бияк летний душ. Летний душ, жакшы. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, 4 бөлмөлүү үй экен, плюс подвалы дагы бар. Ал дагы 4 бөлмөдөн турат. Алгач сиздерге ушул 4 бөлмөлүү үйдү көргөзүп берейли. Бул жакта лестницасы менен чыга беребиз, жүрүңүздөр. Айнек терезелери бар экен, жакшы, а? Жакшы коюлган экен. Салынганына ошондо 4 жыл эле болуптур да эже? 4 жыл болду, 4 жыл. Жакшы. Бул жака киргенде эле прихожка болуп калат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Асты эмне болуп калат эже? Неме? Эмне мына сары. Фольгабы? Жок. ДСП экен, ДСП экен, жакшы. Асты ДСП экен, ардактуу замандаштар, көрүп атасыздар. Бул жака киргенде эле коридор болуп калат. Бул жагы болсо конок бөлмөсү, а? Ооба, өзүм жашап атам. Өзүңүз жашап атасыз, а? Жакшы, эшигин дагы көрүп атасыздар, жакшы эшик коюлган. Асты ДСП экен, өзүңүз. Бул да. ДСП экен, жакшы. Дубалдарын көрүп атасыздар, моющий жакшы бойлор. Ал эми потологу теп-тегиз, таптаза сонун экен. Жакшы. Айнек терезени дагы жакшысын коюптур, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан эже дагы бир суроо. Бул үйдү сатып атсаңыз, бул жакта төшөк эмеректер кандай болуп калат? Алып кетесизби же калтырасызбы? Алып кетсем деле болот. Ким келсе сүйлөшөбүз да. Келишип аласыздар, а, өзүңүздөр, а? Жакшы. Азыр бул жакта бир бөлмө болду, а? Сыртка чыга беребизби анда? Ооба. Узун турасы канча болуп калат эже үйдүн? 9га 12. 9га 12. Ой, 12ге 9. 12ге 9. Жакшы. Кеңир экен, а? Кенен. Эшиктин астына 2 машина кирет.
Батат, кеңири. Батат, Аха, жакшы. кеңири. Бул жактан огород жакка өтө беребиз. Огородто. Аха. Бул жакта үй менен забордун ортосунда 1,5 метр аралык бар экен, а? Аха, жакшы. Ойбой, картошканы эгипсиз да? Ооба, картошка эккен. Аха, жакшы. Булар да таштап кетет экенсиз да? Ооба, ол кете эле мына. Подарок болот экен да? Подарка ким келсе кууруп жей берет, Кудай кааласа. Аха, жакшы, насип болсун. Ардактуу замандаштар, көрүп атасыздар, бул жакта үйдүн 4 тарабы тең забор менен тосулган, чегаралар такталган, 4 тарабында тең коңшубуздар жашайт, Кудай буюрса. Документ кимдин атында эже? Документ мен сатып алган адамдын атында. Азыркы учурда сиздин атыңызда эмеспи? Жок, акты боюнча эле өткөзүп берем. Документинде негизи проблема жок, а? Жок. Аха, жакшы. Үйдүн арт тарабы ушундай көрүнүп калат. Жакшы. Бул пышык аралаш курулган окшойт, а? Ичи кирпич таза, сыртынан ол деле баягындай да, эле тазасы. Тазасы, а? Жакшы. Негизи көбү бирок пышык кирпич экен, а? Ооба, көбү пышык кирпич. Мына ардактуу замандаштар, бул жакка Огороду да жакшы, бар жоктун баарын нетсе болот. Бул жакка биз подвалын көргөзүп берели алгач сиздерге. Подвалдагы 4 бөлмөдөн турат. Бул биринчи бөлмөсү. Экинчи бөлмөсү бул жакта жайгашкан. Ал эми үчүнчү бөлмөсү бул экинчи кабатта жайгашкан. Жакшы. Потологу жыгач менен жабылып туруп жакшы, а? Жыгач. Мына ардактуу замандаштар, потологу жакшы. Так, азыр үчүнчү, төртүнчү бөлмөсү бул жак болуп калат, а? Жакшы. Бул жакта экинчи кабаты дагы бар экен. Бул жакта дагы место өтө кеңири окшойт эже. Ооба, биякта дагы баягы душевой неси курулган. Ичинде подвал, ол дагы склад болот, ошого окшогон. Жакшы, склад кылып койсо болот, а? Керектүү нерселерди салып коюп. Ашыкчага. Буюмдар боткосо. Бу жерде дагы кирме чыкма комната бар. Жакшы. Вообще-то общий 8 комната да. Общий 8 комната, а? Жакшы. Бу огороду дагы кеңири экен. Шлангы менен суу тарттырып койгон экенсиз, а? Шлангы менен, суу өчпөйт. Суунун напору жакты мага өтө. Аябай эрте менен таңкысы ой адамды учура коет. Аябай күчтүү. Өтө сонун эже, жакшы. Вообще токтобойт. Дагы бир суроо берейин. Бул жакта мектеп садик проблемасы кандай болуп калат учарда? Ой, баары эле жакын мындан эле жерде. Мына Южныйга чыгып кетатканда садик бар. Болжол менен канча? 1-2 километрби же? 1 километр. 1 километр, а? Мектеп садик боюнча кыйналбайт экенсиздер. Пешком барса да болот мына Южныйга. Магазин эмес мына чыгып кетип аткан жагы, мен да жакшы билбей калдым. Баягы Тарныйдан киргенде түптүз асфальт жол турат го. Панорама жакка карап, а? Ошол жака эле чыга калат. Частный садик. Частный. Жакшы. Мектеп мына эле учарда. Пешком эле дең, а? Мектеп учарга маршрутка отурушат, 3 остановка, 4 остановка. Жакшы. Эми баасын айтың эже. Бардык условиялары бар экен. Суу, свет, мектеп, садик боюнча проблема да болбойт экен. Баары жакшы экен. Эми баасын айтыңыз эже. 43 баланын баасы. Баасы 43 000 доллар, а? Берем, ооба. Кеми болот, а? Болот. Ырымына жараша жакшылап жүрүп бересиз, а? Болот, Кудай кааласа. Обмен жолдору барбы? Мен эми үй алышым керек, андай жолу жок. Только наличка, а? Наличка. Жакшы. Себеби мен бул үйдү сатып, ордуна кайра эле өзүм үй алам да. Эч кандай немем жок менин. Киреше каражатым аз, иштебей атам. Ошо жалгыз болгонго жараша сатып атам да. Эмнеге сатып атасың дегенем суроо болушу мүмкүн. Ошол себептен, а? Ооба, мен жалгыз туруп атам, ошон үчүн сатып шаардан 2 комната үй алып алайын. Квартирага көчөйүн атасыз, а? Ооба. Жакшы. Кошуналар кандай анан эже? Кошуналар өтө жакшы. Мынау, например, бул квартирант. Булар вообще өзү менен өзү. Өзү менен өзү алам. Ошонусу жакшы эже. Квартирант. Мына вечный жашаган менин кошунам. Булар тынч. Мен жерде орус. Ал өмүрү көрбөйсүн. Бир кокус эле көрүп саламдашпасак, вообще-то мына көчө тынч. Жакшы. Негизи үй алып атканда кошунасына да караш керек дейт. Кошуналар жакшы экен анда. Өтө жакшы. Жакшы. Мен кетип калып эле ооба сатып атып мактабайсың да. Билесиң да эмне жерде турган. Мен билбесем анал билет, туурабы? Ал билбесе наркысы билет. Өтө жакшы. Кошуна жөнүндө бу жерде эч кандай проблема болбойт. Өтө жакшы. Үйдүн алдында дагы шербендер төгүлүп сонун экен, а? Тегизделип тур. Ылай болбойт экен, а? Ылай жок. Ушундай жамгыр болобу, кар болобу, ылай жок. Баасы 43 000 доллар. Жакшылап жүрүп бересиз. Ооба, келишип. Болуп тур эже анда. Келсе Кудай кааласа. Өзүңүздөр сүйлөшүп, баалаша аласыздар, а?
Болуптур эже, ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат балам, сага дагы ийгилик. Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган 8 бөлмөдөн турган, сатыла турган жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим, түшүндүрүп бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган жер үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетип толук маалымат аласыздар. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.